Бишкекте милициянын кайгул кызматкерлери киши өлтүрүүгө шектүү жаранды кармады. 2-сентябрь күнү болжол менен саат 18:50 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына Көлбаев көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде жансыз дене табылганы боюнча маалымат келип түшкөн. Айтылган дарекке кызматкерлер келип маалыматты тактаганда белгисиз аял үй бүлөлүк чыр чатак болгонун, бирок баары жакшы экенин айтып, кызматкерлерди кетирүүгө шашкан. Ал эми үйдүн 57 жаштагы жашоочусу өзүнүн 1987 жылы туулган келинин шаардын сырт жагында өлтүрүп койгондугун айткан. Аталган дарекке кызматкерлер барганда 57 жаштагы кишинин баласы аялын өлтүрүп сөөгүктү жашыруун амалын издеп жаткан жеринен кармалган. Алдын ала маалыматтар боюнча Алгач Шектүүнүн атасы күнөөнү моюнга алган. Бирок териштирүүдө баласы өлтүрүүгө шектелип камакка алынды. Сузак районунда милицияга алынып келинген эркек киши каза болду. 31-август күнү саат 23:10 чамасында Сузак районунун Кызыл Тоо айыл аймагына караштуу Мундуз айылында жайгашкан милиция бөлүмчөсүндө 45-50 жаштардагы эркек киши өз ажалы менен каза болгону тууралуу билдирүү түшкөн. Териштирүүнүн жүрүшүндө белгилүү болгондой, өз ажалы менен каза болгон жаран Мундуз айылындагы дүкөндөрдүн бирине мас абалда барып, тынчтык бербей, акарат кылганына байланыштуу дүкөн ээси аймактык милиция кызматкерин чакырган. Ал өзүн жаман сезип жатканын айтып, суу сурап ичкен. Андан соң милиция кызматкери Мундуз айылынын тез жардам бөлүмүнүн нөөмөттөгү дарыгерин алып келип, биринчи тез жардам көрсөтүп жаткан учурда белгисиз себептерден улам каза болгон. Жансыз дене туугандарына өткөрүлүп берилди. Бул күндөрү Венгрияда түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуусу боюнча кеңештин көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына арналган иш-чара өтүп, анда Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев Кыргызстанды тааныштырган маалымат берди. Жолугушуунун расмий бөлүгүндө маданий иш-чаралар коштоп Будапештте Манас эпосу жана элдик сарой ырыда жаңырган. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы Ниязалиевдин Венгрияга сапары аталган кеңештин чакыруусу менен болгондугун билдирди. Иш-чаранын алкагында Кыргыздын руханий дөөлөтү Манас эпосунан үзүндү айтылып, классик акын Алыкул Осмоновдун чыгармалары окулду. Андан сырткары кыргыз тилиндеги ырлар аткарылды. Ботосу жоктун арданы, ботолууну көргөндө, боздоо ыйлабай жатыр, көңүлү түн. Саройдун кана сакын айтосунан, сагызга гана учат изосунан. Манасчы Дөөлөт Сыдыков Москва шаарында 3 күндөн ашык убакыттан бери Манас айтып жатат. Ал эпосту 31-августта саат 14:00 чамасында айтып баштаган. Биринчи күнү Манасчы эпосту 24 саат бою токтобостон айтып, буга чейинки өзүнүн рекордун жаңыртты. Иш-чаранын уюштуруучусу Гүлзар Какенова АК-пресс агенттигине билдиргендей, Манасчы Гиннестин рекорддор китебинин талаптарына ылайык тыныгуу кылууда. Сыдыков эпосту 5 күн 5 түн айтууну пландап жатат. Иш-чара Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин имаратында өтүүдө. Селгилди андан жаннагы ортосунда токтогон ошол өтүбесиндин таа ошондорго тайын ошондоду тайын элли болду темеспи алган түрлүү бул жерде эмми болду темеспи. Криштиану Роналду футбол боюнча Португалиянын курама командасынын катарында киргизген голдорунун саны 111ге жетип, дүйнөлүк рекорд койду. Ал Португалиянын менен Ирландиянын командалары беттешкенде 2 гол киргизгенге жетишкен. Роналду буга чейинки Ирандын курамасынын оюнчусу Али Даи койгон рекордтон 109 гол ашып өткөн. Футболчу өзүнүн Инстаграмдагы баракчасына эл аралык футболдук беттештерде жараткан голдорунун саны боюнча Гиннес рекорддор китебине киргендигин тастыктаган сертификат менен кошо сүрөткө түшкөнүн киргизген. Гиннес рекорддор китебине ыраазычылык билдирем. Дүйнөлүк рекордисмен катары таанылуу жакшы сезимди калтырат. Мындан арыда рекорд коюну уланталы деп жазат спортчу. Интернет желесинен алынган сайт кабардын түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетсек, жогоруда айтылган маалыматтар Ош ТВнын көз карашын толук чагылдырбайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта жүз көрүшөлү.